Достор, саякат программасы Орта Азиядагы кызыктуу шаарлар менен сиздерди тааныштырууну улантып келет. Бүгүн биз Өзбекстандын дагы бир байыркы калаларынын бири Бухарадабыз. Бухара биздин заманга чейинки 6-кылымдарда негизделген. Биринчи жолу ошол мезгилде Кытай булактарында айтылган. Бухаранын жашы 2500 жылдан узак. Илгери Бухара Орта Азиянын бир бөлүгүн түзүп, Согда деп аталып, Александр Македонскийдин учурунда эле бул аймакта мамлекет түптөлүп, анын аталышы боюнча дагы ар кандай кептер болуп, алардын биринде Бухара илимдин очогу дегенди билгизет. Бухаранын борбору болуп, Арчев эсептелип, ал жакта башчылар жана алардын жакындары жашашкан. Анын ар жагында шаар Шахристан жайгашып, аны тегерете кол өнөрчү чеберлер отурукташып, Рабат деп аталган. Бухара аркылуу улуу жибек жолу өтүп, 60тан ашык кербен сарайлар болгон. Бухара аркылуу улуу жибек жолу өтүп, 60тан ашык кербен сарайлар болгон. Анда Индия, Кытай, Иран жана башка мамлекеттердин соодагерлери орун алышып, алака береке иштерин жүргүзүшкөн. Илгери Бухара жана анын тегереги ири коргонуучу чептер менен курчалып турган. Достор, мынакей мен турган ушул жер Бухарадагы эң белгилүү жана атактуу аянттардын бири болуп эсептелинет. Себеби бул жерде Бухаранын убагындагы эмирлери жана падышалары кыштаган резиденциясы жайгашкан. Анын көлөмү 44 гектарды түзөт. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, жүрүңүздөр, чогуу сиздер менен бирге ушул резиденциянын ичиндеги курулуштарга назарыбызды салып көрсөк. Арк бул Бухарадагы байыркы коргон. Ал акыркы эмирлердин курулуштарынан болуп, Регистан борбордук аянтынан жогору жайгашып, бийликтин бийиктигинин жана кол жетпестигинин символу катары таанылып келген. 20-кылымдын башында аркада 3000 тегерегинде адамдар жашашып, анда хан сарайы, бийлик өкүлдөрүнүн, аскер башчыларынын жана аларга жакындарынын сарайлары жайгашып, кол өнөрчүлөр, казына, курал-жарак жана башка турмуш тиричиликке керектүү буюмдар, кийимдер дагы болгон. Арк чеви Бухарадагы архитектуралык археологиялык мааниси бар эстеликтердин эң байыркысы болуп саналат. Достор, ал эми мынакей мен турган ушул аянтта Бухаранын падышаларына атайын наам берип, падышалык наамды берип, такка отургузуу азем өткөрүлчү экен дагы. Андан тышкары эле маанилүү ушул резиденциядагы, кышкы резиденциядагы иш-чаралардын баары ушул жерде өткөрүлүп, шаардыктар конокко келишчү экен. Шаар ичиндеги чептин пайда болушуна элдик уламыштар эпостук баатыр Сиявушка таандык деп келишет. Ага таянсак, ал өтө сулуу жигит болуп, өгөй энесинен жашынып, Туран мамлекетинде жашап жүрүп, Афрасияп падышасынын кызы экөө бири-бирин сүйүп жактырып калышат. Бирок Куу хан, эгер кызыма үйлөнөм десең, анда буканын териси баткан жерге хан сарай салсаң, кызымдын колун берем дейт. Андан да акылдуу болгон Сиявуш буканын терисин ишке кылып кескилеп, баштарын түйүп, анан анын ичине килейген сарайды салган. Достор, Бухарадагы ушу падышалардын кышкы резиденциясынын ичи чындыгында эле өтө чоң экен. Бул жерде өзүнчө эле шаардын ичиндеги шаар деп атап өтсөк болот. Анткени мечиттери, медреселери, андан тышкары жаза алгандар үчүн атайын зындандарынан баштап
шаарга керектүү баардык нерселер бар экенин көрдүк. Андан тышкары мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле чакан аянттар, андан тышкары кыска көчөлөр дагы бар экен. Азыркы сакталып калган бул жердеги имараттар өзбектердин Аштарханет башчыларынын 17-кылымдагы жана Мангыттардын 18-20 кылымдардагы династиясынын учуруна таандык болуп саналат. Анын узундугу 800 метрдин тегерегинде болуп, ички аянты 4 гектардай. Кире беришин кооздолгон 2 мунара коштоп, төр жагында азырда жакшы сакталып калынган бөлмөлөр жана күзөтчөлөр менен бириктирилген. Достор, ал эми мынакей мен турган ушул аянтта Бухаранын падышаларына атайын наам берип, падышалык наамды берип, такка отургузуу азем өткөрүлчү экен дагы. Андан тышкары эле маанилүү ушул резиденциядагы, кышкы резиденциядагы иш-чаралардын баары ушул жерде өткөрүлүп, шаардыктар конокко келишчү экен. Андан тышкары чептин башкы мечети дагы бул жерде жайгашкан. Ошондой эле суу алууга багытталган сарайлар, эмирдин мончосу жана зындандагы көргөндөрдүн назарын өзүнө бурат. Арктын чыгыш тарабы сакталып калынган эмес, ал 1920-жылы талкаланып, азыр археологиялык корук болуп саналат. Бухара падышаларынын кышкы резиденциясынын мынакей мен турган ушул чакан кичинекей көчөсү өзгөчө мен үчүн чоң кызыкты жаратты. Себеби бул жерде ошол убактагы азыркы тил менен айтканда премьер-министрдин иш бөлмөсү жана ошондой эле падышага, эмирге жазылып кирүүгө даярданган элчилер дагы ушул жерлерде падыша менен жолугууну күтүп отурушчу экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Бухара эмирлеринин, падышаларынын кышкы резиденциясынын ичинде атайын ошолорго арналган тарыхый багыттагы чоң музей дагы орун алган. Ал эми Бухарадагы дагы бир кызыктуу жайлардын бири мынакей ушул мен турган жер болуп эсептелинет. Бул жерде Саманид мамлекетин түздөп негиздеген Исмаил Саманинин өзүнүн атасына салган эстелик мавзолейи жайгашкан. Бул жерде анын атасы жана өзүнүн дагы бүгүнкү күндө көрүстөнү бар. Андан тышкары Исмаил Саманинин уулу дагы ушул жерге коюлган. Күмбөз Бухаранын тарыхый эски көрүстөндөрүнүн үстүндө тигилген бактарактардын арасында жайгашкан. Ал 9-кылымда, башкача айтканда 892-жылдан 943-жылдардын ортосунда курулган. 20-кылымда кайрадан оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө Орто Азиядагы жана дүйнөдөгү архитектуралык баа жеткис орду бар. Бул эстелик Орто Азияга арабтардын келиши менен өсүп өнүгүүсүнөн кабар берет. Ал мезгилде байыркы курулуш багыттары калыптанып уланганына карабастан жаңы ыкмалар колдонулуп башталганын бул жай даана тастыктап турат.
бышырылган кыштар менен дубалдары көтөрүлүп, көркөмдүк жана архитектуралык кооздугу башкача. Күмбөз чакан өтө бийик болбогондугуна карабастан, аны ошол учурдун мыкты чеберлери тургузгандыгын далилдейт. Ал эми достор, мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай эле ушул жерде Исмаил Саманинин көрүстөнү жана анын жайы жайгашкан экен. Негизи эле Бухара келгендерди ар кандай музей, тарыхый жайлары менен чындыгында эле таң калтырат экен. Мынакей менин аркамда турган бул Бухара шаарынын суу түтүктөрүнүн музейи болуп эсептелинет. Ал эми достор, мынакей кадрдагы сиздер көрүп аткан жер Бухарадагы эң бийик минарет, башкача айтканда мунара жайгашкан жай болуп эсептелинет экен. Анын тегерегинде ислам дининин багытындагы медресе жана мечиттер дагы орун алган. Калян мунарасы Пойы Калян архитектуралык комплексинин бир бөлүгү болуп саналат. Бухара шаарындагы эң байыркылардан болуп, эски Бухара шаарындагы эң бийик курулуш. Бийиктиги 46,5 метрди түзөт. Анын аталышы дагы перис тилинен которулганда чоң мунара дегенди билдирет. Тарыхый кээ бир маалыматтарга таянсак, анын ордунда башка кичирээк мунара болуп, ал кулап бузулган соң ордуна кийинчерээк башка бүгүнкү биз көрүп жатканын тургузууга чечим кабыл алынган. Мунара 1127 жылы, башкача айтканда 12-кылымда Бухара караханиттердин карамагында болгон учурда курулган. Аны Караханиттер династиясынын башчысы кала курууга кызыккан Арслан хан Мухаммад баштап, ал жөнүндө маалымат мунаранын бир жак капталында түшүрүлгөн. Ошондой эле архитектору Бако деген уста болуп, кийин ал каза болгондо мунарадан 45 метр алыстыкта сөөгү коюлуп, анын аты жана курулуш башталган жылдын дагы жазуулары мунарада жазылып сакталып калынган. Жалпысынан Пойы Калян ансамблинде 4 имарат орун алган. Бири жогоруда биз сөз кылган мунара, оң тарабында чоң мечит жайгашкан. Анын ичи 208 колонна жана 288 тоголок төбөдөн турат. Ал өз кезегинде тегиз, бирдей туура акустика берүүгө так жардам берген. Үчүнчү курулуш азырдагы иштеп келген Мири Араб медресеси жана дагы бир Алимхан медресеси бар. Анда бүгүн оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Бухаранын дагы бир кызыктуу жайларынан бири мынакей мен турган бул мешит болуп эсептелинет. Ал 18-кылымда курулган. Бүгүн дагы азыркы 20-кылымда дагы өз ишин улантып келет. Бул жерге бир эле учурда 400дөн ашык адамдар кирип намаз окуганга мүмкүнчүлүктөрү бар.
Негизинен Бухара калаасы келгендерди байыркы архитектуралык курулуш, мечет, күмбөз жана башка тарыхый жайлары менен сөзсүз таң калтырып өзүнө тартып келет. Ал эми меймандоос эли жана саякатчылар үчүн түзүлгөн шарттары сөзсүз көңүл назарында унутулбай сакталып калат. Анда эмесе кайрадан көрүшкөнчө, кереметтүү жана сырдуу Бухара шаары.